Мындан 4 жыл мурда Кыргызстанда медиация институту негизделген. Бүгүнкү күндө аталган институт өз максатына жетип жатабы? Бүгүнкү тараптар телеберүүсүндө дал ушул суроолорго жооп издеген аракет кылабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, андан соң бул багытта биз өз маегибизди баштасак. Бүгүн бизде конокто Улуттук медиация борборунун негиздөөчүсү, Республикалык медиаторлор коомдоштугунун байкоочу кеңешинин төрайымы Гүлсина Кожоярова, Улуттук медиация борборунун Жалал Абад филиалынын директору Буниса Мамадалиева жана ошондой эле Чаткал районунун Терексай айыл өкмөтүндө медиатор Кымбат Туконова эжекелерибиз келип отурат. Саламатсыздарбы, биздин студияга кош келиптирсиздер. Гүлсина эжеке, сөздү сизден баштасак, бүгүнкү күндө чындыгында ушул 4 жыл аралыгында институт өзүнүн көздөгөн максатына бир аз болсо да жеттиби деп айтканга негиз барбы? Эгерде негиз болсо, кайсы негиздерди келтирип кете аласыз? Биринчиден, мыйзам кабыл алынганда кандай максаттарды койгон? Ошодон баштасак, биринчи максат бул болсо ушул жарандардын ортосунда ынтымакка келтирүү жана бизнес чөйрөдө ушул бизнесте этика принциби менен ишти алып баруу. Чыр чатактарды мындай айтканда сүйлөшүү жолу менен чечүү. Бул эки максат коюлган. Анан кийинки максат эми сот иштерин азайтуу, сот системада азайтуу. Жары максатка жетип атабыз. Мисалы, ушул 4 жылдын ичинде медиаторлорго канча киши кайрылды десек, 4000ден ашык киши кайрылды. Ошолордун 2000и өздөрүнүн талаш тартышын ушу тынч жол менен чечип алды да. Бул тынч жол менен чечип алды деген соттошподу. Жогорку сотко чейин барып, дагы анын артынан болсо бала чакасын урушка тартып, бир туугандарын тартып, ошол иш болгон жок. Мындай айтсак, балким бирөөлөргө бул көрсөткүчтөр азыраак деп эсептелинет. Ушул мезгилде биз бир нерсени эсибизде алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө медиация институту мамлекет жактан каржыланбайт. Бул иш аракеттер баардыгы ушу медиаторлордун өздөрүнүн демилгесинин негизинде алып барылып аткан иштер да. Рахмат. Бунисайым, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда кандай иштер жүрдү жыл башынан бери? Негизи эле бул институтту жерлерде түптү, анын ичинде Жалал Абадта кеңейтүү канчалык силерге мындай мүшкүл иш болду деп айтайлы? Чаткал районунан Терексай айылында, айыл өкмөтүндө медиация кызматы кабинети бар. Каныш айылында медиация кызматы кабинети бар. Тогустоrodо бар. Казарманда райондук соттун имаратында бар дагы, жана Каргалык айыл өкмөтүндө. Андан сырткары Кара Көл шаарында, Таш көмүр шаарында, Майлуу суу шаарларында медиация кызматы кабинеттери ачылды. Ал жакта ушул атайын окуудан өткөн күбөлүгү бар медиаторлор өзүнүн кызматын көрсөтүп келе жатат. Бул эмне үчүн бул райондордон баштадым? Себеби бул өзүңүздөр билгениңиздердей бул алыскы райондор. Ошол алыскы райондордон да биздин медиаторлор иштеп жатышат деп айткым келет. Жалал Абад шаарында айта турган болсок, Жалал Абад шаарында бир 20 медиатор бар, бирок анын ичинен 10 адам ошол медиация менен алектенишет. Мисалы, азыр сиз үстүртөн айтып кеттиңиз да, мели жерлерде уюшулган, иштеп атышат, болуп атат депчи. Мисалы, эмне маселени чечип атасыздар? Мына конкреттүү сизге суроо, конкреттүү жооп күтөм да. Көбүнчө эмне маселелер менен жарандар сиздерге кайрылып атышат дагы, анан ошол сиздердин ишиңиздердин жыйынтыгы менен кандай абалда калып атышат, же болбосо канааттанып атышабы, же канааттанбай атышабы дегендей да. Кандай ролду ойноп атасыздар жерде? Өзүбүз да бул суроого бул суроо бизди да ойлондурду да. Көбүнчө кандай маселелер менен кайрылат дегенде статистиканы жүргүзсөк, азыр үй бүлөлүк чыр чатактар көп. Ошонун ичинде эле мүлктү бөлүштүрүү, алимент боюнча, андан сырткары ошол жер бөлүштүрүү болуп кетет, анан карызды өндүрүү, ошондой иштер аябай көп кайрылып атат. Кайрылган тараптар дагы көпчүлүк учурда өздөрүнүн мындай
сөзүн айтып кетип атат да, биз ушул убакытка чейин медиацияны билбептирбиз, мындай нерсе бар экен да билбептирбиз, ушундай эле тынч жол менен, сүйлөшүү жолу менен чечсек болмок экен деп, мындай медиация менен чечкен тараптар канааттандыруу акыбалда кетип атат да. Азыр дагы сизге кошумча берем. Эжеке, Гүлсина эжеке айтып кетсеңиз, мына жогоруда сөз болуп кетти. Медиация институтунун милдеттери жана укуктары, ошого токтолуп өтсөңүз. Мисалы, айрым учурларда биз иш кылып атабыз, ооба болуп атат дегени менен укуктар чектелүү болушу мүмкүн, бир маселени чечүүдө. Сиздердин укуктарыңыздар кайсы жерден башталып, кайсы жерде токтойт? Чырды чечүүдө. Негизи медиациянын максаты бул болсо биздин жарандарда мындай ынтымактуу жашоого чакыруу да. Мындай да 2018 жылга чейин аксакалдар сот иштеп атты. Эмне себептен аксакалдар сотун киргизген? Ошол сотко бир альтернатива кылып. Себеби сотко барган кишилер атаандаштык процессте бири-бирине карама-каршылыкта туруп, мындай айтканда, жогорку сотко жетип, жогорку соткон чыккандан кийин бири-бирине душман болуп калат. Анан биз кичинекей эле калкпыз, 6,5 миллион баардыгыбыз соттошуп, ошол жактан душман болуп чыксак, эртеңки келечек кандай болот? Эми алайлы, жогорку сот 150 миң иш бир жылда карайт экен. Анын жарымы бул болсо үй бүлөлүк талаш-тартыштар. Үй бүлөлүк талаш-тартыштар менен сотко келет да айтат. Биз болсо жубай болуп жүрдүк, анан ажырашып кеттик. Ортобузда 2 бала бар, ушул 2 баланы багуу жөнүндө жана ошол 2 бала менен мындай көрүшүү, тарбиялоо жөнүндө сот сиз чечип бериңиз дейт да. Анан бул жактан ой жүгүрдү. Эмне себептен сот чечиш керек? Ушул 2 ата-эне, мындай акылдуу, эстүү, аң сезимдүү ата-эне ушул турмушту кургандан кийин, балдарды жараткандан кийин, ошол балдарга биринчиден алар жоопкерчиликтүү да. Эмне себептен өзүнүн жоопкерчилигин алар сотко беришет? Ошол ой жүгүртүүдөн алыс кылышыбыз керек. Себеби мындай айтканда, көп талаш-тартыштар бул өзү жарандын жоопкерчилиги. Ушул биринчиден бул ынтымакка чакыруу, экинчиден бир кандай биздин коомдо ой жүгүртүү пайда кылуу да. Талаш-тартыш болобу, көйгөй болобу, мен биринчи өзүмдөн сурашым керек. Ушул көйгөйдү жаралганга мен канчалык өзүмдүн салымымды коштум? Ошол көйгөйдү чечиш үчүн мен кандай иш-аракеттерди кылам? Көп учурда сурап калат, эми кантип эле сүйлөшпөгөн кишилерди силер сүйлөштүрүп бир жарашууга келтиресиңер. Медиаторлорду даярдап атканда биз бул жогорку билимдин негизинде 120 сааттык окуу курсунан өткөзөбүз. Ал жакта психологияга, конфликтология, анан болсо ошо сүйлөшүү процессин, эмоциональный интеллект, ошонун баардыгын үйрөтүп туруп, анан алар ишти алып баратканда ошол билим аркылуу келишет да. Мисалы, сот болсо мыйзамдын негизинде чечсе, медиатор эмне менен иштейт? Кызыкчылык менен иштейт. Себеби ар бир кишинин бир кандай талаш-тартышта болсун, талаш-тартыш болбосо дагы эртең менен туруп иш-аракети бир кандай өзүнүн муктаждыгын канааттандыруу үчүн жүргүзүлөт да. Анан ошол муктаждыгын канааттандырып атканда, ал башка кишинин муктаждыгына өтүп кетет. Ошол себептен чыр-чатак чыгат. Бизге келгенде биз угуп туруп, өзүбүзгө биринчи суроо беребиз. Ушул киши азыр ачууланып атат. Ушул киши ушул талаш-тартышта кайсы муктаждыгы канааттандырылбай калды? Ошону издегенге аракет кылабыз. Экинчи тарапты угуп атканда да ошону. Анан ошону аныктап туруп, аларды уккандан кийин ушу 2 кишинин муктаждыгы канааттандыра турган чечимге издөөгө жардам беребиз. Чечимди тараптар өзү кабыл алыш керек. Алар жоопкерчиликтүү болот, анан өздөрү аткарат. Рахмат. Гүлсина айым, процесс кандай жүрөт негизи? Кантип келет, эмне кыласыздар, аны каттайсыздар, эмне кыласыздар? Мүмкүн болсо, Буниса айым сиз деле жооп бере берсеңиз болот, кааласаңыз. Анда эмесе эжекеге берели, Мисалы, Чаткал районунда, кымбат айым, процесс кандай жүрөт? Кантип элди өзүңүздөргө тартып аласыздар дагы, келген ар бир жаран кандай процессте башталат? Иштин нугу негизи? Бизде азыр медиация боюнча биз маалыматтарды берип атабыз. Ар бир мекемеге, элдин аразында маалыматтарды беребиз. Ал эми кайрылган жарандар өз ыктыяры менен келишет да бизге. Өз ыктыяры менен, арыз менен келишет. Анан ошол ишти карайбыз.
Мисалы, мага кайрылгандан бир келин кайрылды. Ал келин ошо кайнизи менен урушуп кеткен. Ошол боюнча кайрылды. Арызын алдык. Кайнизин телефон аркылуу чакырдык. Регистрация кылдык. Алардын макулдугу бергенден кийин гана биз медиациялык процедураны баштайбыз. Экинчи тарап макулдук бергенден кийин гана, процедураны баштайбыз. Процедураны баштаганда медиациянын принциптерин кармайбыз. Купуялуулугу сакталат. Эч кимге айтпайбыз. Ошондой жактары бар. Тең укуктуулугун карайбыз. Бейтарап, менин жакындыгым болбош керек аларга. Ошо жактарын карап, анан ар бири менен бирден сүйлөшөбүз. Сүйлөшүү жолдору менен алардын кызыкчылыктарын, муктаждыктарын аныктайбыз. Кайрадан эле өздөрүнөн эле сурайбыз, кайсы жол менен ушуну чечсек болот эле. Биз мисалы чечим кабыл албайбыз да. Алар чечимди өздөрү кабыл алышат. Негизи Гүлсүн айым, бул насаатчынын ролу илгерки мындайча айтканда баягындай аксакалдар сотунун ролун ойнойт экен да жерлерде медиация институту. Ошондой өзү негизи 2014 жылы ошо Жалал Абад шаарында бир тренинг баштаганбыз. Медиация мыйзамын кабыл алуу менен. Анан ушуну айтып бергенде Казармандан келген аксакал киши мынтип айтты да мага: "Кызым, сен айтып аткан нерсе Кыргыздарда бар эле. Бул кишилерди данакер деп айтчу" депчи. Мен ошондо ушул сөздү биринчи жолу уккан экем. Анан Бишкекке барып издене баштадым да. Данакер деген сөз бул эмнени белгилейт? Бул эмне экен деп издесем, бизде макала бар экен. 2 киши урушса, үчүнчүсү данакер деген. Бул ушу көбүнчө данакерлик эки тарапты жараштырып, эки тараптын ортосунда турган көйгөйдү мындай чечүүгө мындай жол көрсөтүп берген киши да. Көбүнчө ушуга айтсак болот. Анан жанагы процесс боюнча суроо бериңиз, ошого кошумчалап кетсек, мындай. Тараптар, талаштын тараптары же сот аркылуу келишет бүгүнкү күндө, себеби сот жөнөткөнгө укуктуу да. Же тергөөчүлөр жөнөтөт, же өздөрү билип эле, мына биз уктук, мындай силер медиаторлор бар экениңиздер. Мен мисалы болсо, ортодогу азыр чыр-чатакты сотко баргым келбейт, купуялык сактагым келет деп келишет. Бир тарап келет. Келгенден кийин биз угабыз, угуп көйгөй эмнеде экен изилдейбиз. Анан медиация жөнүндө түшүндүрмө беребиз. Эгерде ушул киши, ооба, мен медиациянын принциптери менен макулмун, медиация аркылуу чечкенге макулмун десе, анда экинчи тарап менен байланышабыз. Экинчи тарапта дагы ошондой эле иш жүргүзөбүз. Эки тарап макул болгондон кийин келишим түзөбүз. Медиация колдонуу жөнүндө келишим түзүлөт. Медиатор кол коет, эки тарап кол коет дагы, анан иш башталат. Иш бүткөндөн кийин бир чечимге келгенден кийин медиациялык макулдашуу деп айтылат. Бул юридикалык документ. Ошого кол коюшат дагы, ошол жерде көрсөтүлгөн милдеттенмелерди аткарат. Эмне себептен мен аткарбай калган чакта кандай болот? Аткарбай калган учурда эки жолу бар. Биринчи жолу бул кайта медиацияга кайтаруу. Себеби кандай болуп калат? Тергелген ишти кайра сиздерге жөнөтөт. Ошондой болуп калат. Өзүңүздөр караган иш кайра өзүңүздөргө келет. Ошондой мүмкүнчүлүк бар. Себеби сот чечимдер бүгүнкү Кыргызстандын статистикасы боюнча 25% эле тараптар өз ыктыяры менен аткарат. Элестете бериңиз, кандай государственный машина бюджеттин акчаны канча кетет? 100% соттун чечиминен только 25% элдер айтат: "Ооба, мен макулмун ушу соттун чечимин, барып аткарайын." Калганын мажбурлуу түрүндө сот аткаруучулар. Медиацияда өз ыктыяры менен аткарган 87%. 13% сиз айткан аткарылбай калса эмне болот? Кайсы учурларда булар аткарылбай калат? Биринчи, бул медиацияны жүргүзүп атканда бир кандай иш туура жүргүзүлбөй калган, до конца каралбай калган, муктаждыктары же бирдемеси чала болуп калган деп коелу. Бир тарапты канааттандырбайт, мындайча айтканда. Ооба, канааттандырбайт, мейли деп кол коюп койгон. Ошо менен анан чыкты медиациядан кийин, жок, бул мага туура келбейт экен деп кайра. Бул бир учур. Экинчи учур, бир кандай жагдайлар өзгөрүп кетти. Мисалы, бир тарап милдетме алып атат да. Мен ушул 100 000 сомду төлөп берейин. 3 айдын ичинде төлөп берем, себеби ишим бар, ушундай болуп атат. Чыкты, 1-2 жумадан кийин аварияга жолугуп калды. Ал иште азыр жараксыз болуп калды. Onu айтып атат, мен аткарганга ниетим бар, бирок азыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Себеби өткөндө айтып атканда, менин жумушум бар эле, аякта айлыгым ушундай эле, ошого расчет кылып атырмын депчи. Ошо эки учурда болот да. Ошондой учурларда медиацияга кайтып келүү бул жакшы болот.
Анан мыйзамда дагы көрсөтүлгөн, эгерде бир тарап медиациялык макулдашууну аткарбай койсо, кайта сотко кайрылса болот. Өзү биз медиаторлор будан алыспыз. Зачем соттошпой бейекте сүйлөшүп алгыла деп, анан медиациялык макулдашуу менен кайта сотко баргыла депчи. Биз көбүнчө медиаторлорубуз менен дагы иш алып барабыз, өзүбүздүн мындай иш билгилигибизди жогорулатуу. Ошондой бирок болбосун депчи. Медиатор болуш үчүн кимге кантип кайрылыш керек, анан медиатор кандай сапаттарга ээ болуш керек? Медиация жөнүндө мыйзам ошол 2017 жылы кабыл алынып, 2018 жылы күчүнө кирген. Ошол мыйзам негизинен 28 беренеден турат дагы. Ал жерде дана көрсөтүлгөн шарттары. Бул 25 жаштан өйдө, жогорку билимдүү, соттуулугу жок жана мамлекеттик кызматкер болбош керек. Ошол окуудан өтүш керек. Анан атайын окуудан өтүш керек. Бул бизде мыйзамда көрсөтүлгөн ал дагы. Эң кеминде 72 сааттан кем эмес окуудан өтүп, анын негизинде сертификат алып, анан бир канча документтер бар. Ошолорду топтогондон кийин гана ошол күбөлүк алууга тапшырылат. Мисалы, негизи адамдык кандай сапаттарга ээ болуш керек да? Мисалы, ооба сиздер айткандай документ боюнча ооба диплому болуш керек, жогорку билимдүү болуш керек, коммуникабелдүү ошондор айтылыр. Бирок эки жаңжалдашып аткан тарапты ынтымакка келтириш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек да? Рахмат. Ооба, жакында эле бизде медиаторлордун жолугушуубуз болду. Ошол жекте ошол суроо турганда, биз ошо элге жеткизиш үчүн биз медиатордун бир кандай портретин кылышыбыз керек депчи, ушу тааныбы. Ошол жекте бир медиаторубуз айтты. Медиатор болуш үчүн биринчиден медиатор өзү ток болуш керек. Ток болуш керек деген бул эмнени билгизет? Бул ички дүйнөсү ток болуш керек. Ички дүйнөсүндө медиатордун өзүнүн конфликттери болбош керек. Инсандык ички конфликттер бар. Ошол конфликттерди ээ болгон киши ал жараштыра албайт. Себеби анын өзүнүн конфликттери ошого таасир этет да. Бул биринчиден ушул негиз деп ойлойм. Ал өзүнүн ичиндеги өзүнүн бир кандай могу кадамдарды жасап атканда, бул кадамдарды мен эмне себептен жасайм деп өзүнө мындай рефлексия жүргүзүп атыген медиатор боло алат да. Тажрыйбасы бар, тажрыйбалуу киши болуш керек, менин оюм боюнча. Анан негизи ошол эгерде профессионалдуулук болсо, профессионалдыктагы биз ушул нерселерди киргизебиз да. Толеранттуулук болуш керек. Медиатор өзү чынчыл болуш керек. Өзүнө чынчыл болуш керек. Биринчиден биз чөйрөгө ар кандай нерсени айтып алабыз, бирок өзүбүздүн ичибизде ал жок болсо, ал уже билинип калат да. Ушул эки нерсе толеранттуу, чынчыл, анан адамдарды сүйүш керек. Эгерде медиатор биринчиден ал өзүн жакшы көрбөсө, ал адамдарды жакшы көрбөйт. Адамдарды жакшы көрбөсө, ал болсо кыжырланат. Кыжырланат, 5 медиация жүргүзөт, 10 медиация жүргүзөт, анан болсо уже четтенип калат да. Өзү эле. Четтенип калат. Мисалы айтайлы, кымбат айым, жакын адамдары сизге кайрылып атат, Сиз кандай ситуациядан чыгасыз? Абалдан кантип чыгасыз? Мен жакын адамдарым кайрылып кала турган болсо, мен өзүм тааныган, досторум же бир тууган урук кайрылып кала турган болсо, мен ал ишти алып бара албайм. Себеби бейтарап болуш керек да. Мен башка медиаторду чакырып иш алып барат. Мисалы, азыр район шаарларда канчадан медиаторлор иштейт негизи? Мындай бири-бирин баягындай орун алмаштырып турган даражада көппү медиаторлор бүгүнкү күндө? Ал абалга биз келе элекпиз. Акырындан иш жүрүп атат. Анда тууганы жок медиатор иштеш керек экен деп ошондой болуп калабы? Жок. Же кандай болуп калат? Мындай болуп калат. 300дөй медиатор көөлүк алып, мен медиатормун деп реестрге түшкөн. Ошонун 100 медиатору ишти алып барып атат. Анан Кыргызстанда азыр Кудайга шүгүр 3 райондо эле медиатор жок, калган райондордо бар. Жумгалда жок, Ат башыда жок, Нарын районунда жок. Калган бүт Кыргызстан боюнча бирден болсо да медиатор бар. Ошону айттым да, Гүлсүнө эжеке, азыр ошол нерсеге кептелип атам. Мисалы, башында айтып кеттиңиздер, мындай эгер жакын адам болсо, тууган уругу болсо, башка болсо медиаторлук кыла албайт деп, чектөө коюлган депчи.
Анан азыр район шаарларда бирден эле мисалы нарындан эч качан Жалал абадка келип же Жалал абадтан көлгө барып иштебейт да. Мисалы ошол жергиликтүүдөн медиатор болот туурабы? А жергиликтүүдөн болгондон кийин анын тууган уругу таанышы ошол жерден болот. Аны кандай болуп калат деп атпаймынбы? Эми ушундай маселе менен пока кайрыла элек, бирок жана ковидтин шартына байланыштуу биз көп медиаторлорго онлайн медиация кантип жүргүзүлөт үйрөткөнбүз да. Бишкекте бар, Ошто бар онлайн медиацияны жүргүзгөндөр. Ошондой бир ушундай кырдаалдан чыгуу бир ыкмасы ошол онлайн медиация кылуу. Анан экинчиси сиз айткандай эле ушул медиаторлордун санын көбөйтүү да. Рахмат. Азыр ушул сиздердин жүргүзүп аткан ишиңиздердин жемиштүү жыйынтыгын далилдеш үчүн мейли аты жөнүн айтпаңыз, болгону окуя айтып бере аласыздарбы? Мисалы, ушунчалык даражада мындай сотто да чечиле албаган нерсени ушул медиаторлор медиация аркылуу чечилди, мына ынтымакта мондой болуп атат деген бир ушул жакын арадагы факт болдубу? Ооба. Баткенде болгон окуяны айтып берейин. Айыл өкмөт эки жаранга жер тилкесин берет. Бизнес курууга бир 15 сотка экен. Ошону берет дагы, бирөө алып туруп, барып туруп каттатат госрегистрден. Экинчиси болсо ал жака барбай, ошол участканы өздөштүрө баштайт. Дарактарды отургузуп, документ кылбай туруп. Документ кылбай туруп. Анан бир убакыт өткөндөн кийин эле ошо эки кишинин ортосунда талаш башталат. Айыл өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу. Жана документ кылып алган киши келип туруп бул кишинин документин жокко чыгаруу. Себеби ал каттаткан жок да. Ошо менен 8 жыл жүрүптүр сотто. Бара жогорку соттон ылдый күтүрөт. Экинчи жолу барып туруп, анан түшкөндөн кийин ошо Баткенде биз ынтымактуу жашоо деген долбоордун негизинде медиаторлор даярдадык эле. Ошол жектеги эжекебизге барып, анан эжеке сүйлөшүп туруп, кантип чечилди? Тиги киши, документи бар киши мынтип айтып атат. Ушунча жыл соттоштук. Мен дагы өзүм документ менде, мындай айтканда мыйзам менин тарапта, бирок мен өзүм ишимин жамандыктан баштагым келбейт. Ошол себептен ушул кишиге дагы ошол магазин курууга бир жер тилке бөлүп берейин. Экинчиден ошол экинчи киши жана документин каткатпаган киши айтып атат. Мен болсо соттошуп 8 жылда 150 000 сом чыгым чыгардым дейт. Ошону орундатып бердим деп. Ошо менен ошондой макулдашууга келип туруп, ошол сот ишин точка коюшту да. Коюшту, элдешти, мындайча айтканда. Элдешти, ооба, элдешти. Мен буну туура көрөм. Бир ушул мисалды келтирип атсам, бир нерселер, бир биздин кесиптештер айтып атат да, анда сиздер болсо мыйзамды сыйлабоого үйрөтүп атырыңар да дейт. Анан мен айттым, жок, андай эмес. Сиздер эмнени көрөт элеңер депчи. Болуптур, алар элдешпесин. Дальше у них какой жылдар аралыгында кайерге апарып жептелет, эмнеге апарып эле. Себеби болсо, теги кишинин документи турат, он прав по закону да. Бул болсо чырылдап атат. Каражат коротту. Каражат коротту. Бейикте акыры бир мунасага келиш керек. Анан мындай дагы улкан жеке мисал бар да. Медиация аркылуу баардык иштерди чече албайбыз. Жана айтып аттык го, биз медиаторлук жолугушуу өткөзөбүз да. Биринчиден маалыматтык жолугушуу өткөзөбүз медиатор менен. Ошол жерде тараптарды угуп туруп, эгерде биздин мисалы менин медиатор катары көзүм жетсе, ушуларды мен болсо медиация жолу менен бир чечимге алып келе алам дегенде, ошондо гана сунуш кылам. Анан көп соттор бул жерде психологиянын жардамы, ооба, жана окуудан өткөн. Анан көп учурунда бизге кээде жөнөтүп коюшат. Тергөө болсунбу, сот болсунбу, жанагы медиация аркылуу чечилбеген иштерди дагы анан биз сотторду үйрөтөбүз. Силер болсо ушул медиация аркылуу кандай иштерди чечилет экенин билгиле. Мындай алардын белгилери бар деп окуудан үйрөтөбүз да. Көбүнчө жарандык, мындай граждандык иштер келет да силерге, Көбүнчө граждандык иштер келет. Мисалы көлдө көбүнчө дебейин, бирок жана ДТП болот го. Ошондой иштер менен кайрылышат. Ошол кылмыш иштердин ошондой бузуулар менен. Анан кээде ушинтип соттор айтып калат, биз силерге жөнөтсөк, силер болсо карабай эле бизге кайта жөнөтө бересиңер. Медиация деле бул мындай. Биз курсагыбыз ачса, ар кандай жол менен курсагыбызды тойгузабыз го. Бирөөлөр болсо эт жесе, экинчилер болсо жашыл жемиш менен тойдурат. Чыр чатакта деле ушундай. Бирөөлөр болсо соттошкузуу келет. Пожалуйста, сотко бар. Мисалы бетин ары кылсын, мисалы өлүм каттала турган болсо, бирөөнү бирөө өлтүрүп кое турган болсо, мисалы эми кечирип кой, сен тиги жакыныңды өлтүрүп коюптур
кечирип мынасага келгиле деп айта албайсыздар да, ошондой эле сыңар да, Смотрите, мисалы. антип айта албайбыз. Ну, здесь болгондон кийин анан о чем думайт да. Бул киши өзү ушул болсо кечирбей туруп жашаса, өзүнө эле зыянды. Там аякта өзүнүн психологиясы бар. Мисалы болсо, бүгүн эле ДТП болуп туруп, бир бала өлүмгө кетсе, же бир киши өлүмгө кетсе, сен эртеси барып эле медиатор катары, давайте биз силерди жараштырабыз деп айта албайсың. Себеби Убакыт керек, э? Убакыт керек. Убакыт 1 жылга созулуп кетиши мүмкүн да. 1 жыл созулгандан кийин секин баштасаң болот. Бирок психологияда деле бар. Эгерде адам кечире албай койсо, өзүнө эле зыянды. И биз болсо, особенно айтып атам го, биз кичинекей калкпыз. Биз бири-бирибизди кечиримдүү болуп, кечирип жашасак, өзүбүзгө эле жакшы болот. Гүлсүн эжеке, ушундай учурда эми тактоо иретинде ушундай фактыларда ДТП деле же башка деле ушул кылмышка шектүү, ал убактылуу кармоочу жайында кармалабы же медиация институтуна иши келгенден кийин ал сыртта болобу, мындай убактылуу кандай болуп калат? Сиздерде иши болгон адам сыртта болобу же убактылуу кармоочу жайында кармалабы? Ар кандай болушу мүмкүн, сыртта деле болушу мүмкүн. Себеби медиацияны болсо камакта уже өзүнүн жазасын өтөп аткан мезгилде дагы бизге азыр көп кайрылып атат. Уже мына колонияда отуруп, биз болсо өзүбүздүн мыйзам түрүндөгү көрсөтүлгөн жазаны өтөп атабыз. Бирок экинчи жабырлануучу менен элдешкибиз келип атат. Себеби биз кайта эле айылыбызга барабыз, тиги киши менен элдешпедик, эртеңки жашоом кандай болот деп. Бул бир. Экинчиден болсо, көп учурунда абакта отуруп калгандар 5 жыл, 6 жыл өздөрүнүн үй бүлөсүнө баргандан шектенет да. Себеби болсо бизди кантип кабыл алат? Убакыт өтүп кетти, баарлашуу болбоду. Там тоже много проблем да. Ошол себептен мамлекет бул жака мындай көңүлүн буруш керек. Башка мамлекеттердин тажрыйбасын алсак, алар болсо мына бүгүн эле конференцияга катыштым. Абакта 5 жылдан өйдө отурган аял кишилерди кайта өздөрүнүн үй бүлөсүнө кайтаруу программаларды кылат да. Анан дагы бир кошумча, Буниса айым айтып кетсеңиз, мисалы бүгүнкү күндө үй бүлөдөгү чыр көбүрөөк, үй бүлөдө болгон чырлар менен көбүрөөк кайрылышат. Ошондо сиздер ишти мындай макулдашууну дейбизби, же болбосо баарлашууну деп айтайлы, баарлашууну кайсы тараптан баштайсыздар? Арыз берген тараптан баштайсыздарбы же жооп бере турган тараптан баштайсыздарбы да, кандай? Мисалы медиациянын жобосунда деп айтайлы, медиациянын жол жобосунда кандай? Рахмат сурооңузга, туура суроо да. Медиациянын жол жобосунда жогору мен кесиптештерим, эжелерим айтып кетти. Принциптер боюнча. Ошол принциптерге токтолуп кетсем, медиация башынан аягына чейин 4 принципке карманат. Бул баягы бир эме стулдун 4 буту бар го, бир буту болбосо, баягы стул жыгылып түшөт дегендей, бир принцип бузулса эле медиация иштебей калат. Ал принциптер биринчи ошол купуялуулук сөзсүз сакталат. Ошондой медиаторду да мындай күбө катары чакыра албайт. Бул мыйзамда каралган. Анан ыктыярдуулук деп атабыз. Ыктыярдуулук бул медиаторго дагы байланыштуу, анан тараптарга дагы. Тараптарга байланыштуу болгондо тарап ошол өз ыктыяры менен келет, арызы менен, ошол тарапты карайбыз биринчи. Кайсы тарап деле кайрылса, аны карайбыз. Эгер соттон жөнөткөн болсо, ал сөзсүз келиш керек болот. Ал келгенде анан биз арга маалыматтык жолугуш өткөрөбүз. Маалыматтык жолугушуудан кийин аягында биз суроо беребиз. Сиз бул ишиңизди медиация аркылуу чечкиңиз келеби дегенде, эгер жооп ооба деген болсо мындай, анан биз экинчи тарап менен иш алып барабыз. Ошондой эле иш алып барабыз. Ошондо кошумча кылып кетсем, жана сурооңузга ким менен биринчи иштейсиңер? Доо берген мененби же жоопкер менен деген суроо болду да. Медиацияга биринчи ким келсе, ошо менен баштай беребиз. Мисалы болсо, бир тарап келип туруп, мен ошо тынч жол менен ушул маселени чечким келип атат, болобу деген маселени ошодон баштай беребиз да. Анан эми соттор жөнөткөндө көбүнчө ким келет? Жоопкер келгиси келбейт, доогер келет. Ошончо практика түрүндө көбүнчө соттон жөнөтүлгөндө доогер менен баштайбыз. Рахмат. Буниса айым, мисалы сиздин практикаңызда ийгиликтүү ишиңиз кайсы болду? Ийгиликтүү мени көбүнчө баягы
мындай өзүңүз ошол жасаган ишиңизден, аткарган ишиңизден рахат алдыңыз да, мына менин кийлигишүүм менен мен себеп болуп мындай ушул жумушту аткардым, ушуну элдештирдим деп. Эме болгондо, баягы жогоруда айтып кетпедиби, медиатор кандай адамдар боло алат депчи, бул өзүнүн баягы ичинде ток болуш керек деп. Менин ушул медиация келгенин максаты бул да байланыштуу да. Баягы өзүмдүн артымда кыргыз элиме ушул коомго пайдалуу да иш калтырсам деген ниетте келгем да. Анан ошол алгачкы иштерим азыркыга чейин да эстейм. Бир жаран кайрылган, экөө тең ишкер болчу, бирок достор экен. Анан кайрылып келген, келип өзү эле келип айтты. Биз кокусунан угуп калдым. Жардам бере аласыңарбы деп өзүнүн ситуацияны толук айтып берди. Мен досум акча алган деди, 500 000. Жазында алыптыр. Анан белгилүү бир мөөнөттө төлөп берем деген экен ишкерлер. Бирок ал убакыт өтүптүр, акча кайтарылбаптыр. Досуна чалса телефон албайт экен, үйүнө барса жок экен. Анан Бирок досу сотко баргым келбейт дейт. Себеби мамилебиз бар дейт. Ошону кандай жардам бере аласыңар? Мен уктум, мага бирөөлөр айтып калды. Ошого жардам берсең жакшы болот деди. Анан экөөбүз чогуу экинчи тарапка бардык. Телефонго жооп бербеди да. Анан телефон үйүнө барсак, аябай биринчи алгач турамис кабыл алды. Мени соттон келди деп ойлоптур. Анан ушундай деп жаңы институт, мен сот өкүлү эмесмин, жаңы ушундай кесип пайда болгон медиатор деп эме кылсак, анан токтоп туруп кабыл алды да, кийин түшүнүп кызматташууга барды. Ошондон кийин эртеси кайра жолуктук. Себеби медиация процедурасы ар кандай убакытта талап кылат. Бир күндө бүтөт, бир жумада бүтөт, 2-3 күндө бүтөт. Эртеси жолугуп кабинетте сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 300 000 дароо бере турган болду, 200 000 кийин бөлүп бере турган болду. Аны дагы өзүнүн шарттары менен. Ошондо мисалы кантип көндүрө алдыңыз да, ошончо көндүрө албаган, досу көндүрө албаганды сиз кантип көндүрдүңүз? Бул жерде сүйлөшүүнүн өзүнүн ыкмалары бар да. Анан биз баягы кызыкчылыктарын аныктайбыз. Бул жерде досуна акчасын алыш керек. Мамилени да бузгусу келбей атат. Экинчи тарапта мамилени бузгусу келбей атат, ал деле айтып атат, мен акчаны берет элем, бирок менде ушундай шарт болуп калды. Ооба, мындай ар кандай ситуациялар болуп кетти деп, бирок ал жөнүндө айтпаптыр досуна. Анын аябай иштери эме болуп кетиптир да, мындай айтканда банкрот. Аны түшүнгөндөн кийин ойлонуп калды да, чыныгында накер болуптур да, мындайча айтканда барып бир мамилени түздүп, Андан кийин бирок тиги биринчи тарапка да акча зарыл болгондугу үчүн ошо 300 000 келишти, эми бир жуманын ичине таап бергени. Ошентип эме кылды да, экөө макулдашты, сүйлөштү. Эми ал жерде көп нерсе айтылды, уюмду сатам, анымды сатам дегенчи. Алар өздөрүнүн чечими. Акчаны толуктап берем депчи. Эң башкысы сотко чейинки мындай чечим кабыл алынды. Мамиле сакталды. Анан Улкан айым, уруксат берсеңиз, мен дагы өзүмүн ушул медиациядагы жүргүзгөн бир ишими айтып берейин. Айтып берсеңиз. Бишкектен жөнөтүп атат, атасы менен кызы соттошуп атат. Бир тууганбы, өзүнүн кызы? Өзүнүн кызы. Башка улутта, кыргыздар эмес, соттошуп атат. Сотто 1,5 жылдан бери жүрүшөт. Иш мындай. Өзүнүн атасы менен? Өзүнүн атасы менен соттошуп атат. 11 квартираны бөлүшүп атат. Канча? 11 квартираны бөлүшүп атат. Мындай экен. 11 дана квартира. 11 дана квартира. Булардын апасы, кыздын апасы, бул киши менен экинчи турмушу, биринчи турмушудан 2 уул баласы бар. Анан бул кыздын атасы менен ушу бир кыздуу эле. Анан өзү атасынан уулураак болгон үчүнбү бизнеси жана Бишкекте квартираларды посуточно берет го. Ошондой бизнес кылып, ошонун негизинде ушунча квартира алган экен да. Анан квартиралардын баардыгын кыздын наамына каттап жүргөн экен. Экинчи аялынын кийинки турмушундагы кызына каттатып жүргөн, мындайча айтканда. Мындай ката. Тиги 2 баласына бирден квартира кылып бериптир дагы, анан калган бүт квартиралар кыздын наамына да. Тиги атасынын наамында эчтеке жок. Анан ага деле ушу атасы макул болуп, жакшы эле жашаптыр. Анан аялы ооруп өтүп кетиптир.
1 жылдан кийин тиги киши үйлөнүп туруп жаңы алган аялы менен бул кыздын мамилеси келишпей калды да уруштан секиндеп туруп урушуп туруп акырында бул атасын сотко берет, квартирадан чыгарам депчи, выселение из квартиры кылам деп. Атасы болсо кызына берет, о признании общей совместной собственности. Ушул үйдү биз болсо мен дагы ошондо салымым бар, бул менин дагы мүлкүм деген. Анан 1,5 жылда сотто жүрөт, иш оор да, өтө оор, далилдүү базасы дагы оор. Анан бизге жөнөтөт. Келди, өздөрү деле чарчаган окшойт. 5 квартираны тез эле бөлүп койдук. 5 квартира буга, 5 квартира буга. Бирөөсүчү? Бирөөсүн такыр эле кыз айтат, мага калат, мен сизге компенсация төлөйм депчи. Атасы айтат, жок, мен бул квартирада жашасам, сага компенсация төлөйм дейт. Ошо менен сүйлөштүк дагы 2018-жылы жөнөттүк, ойлонуп келгиле деп. Анын ортосунда экинчи аял мага келип кетти. Ушундай иш болуп атат, жардам бергиле. Тиги кыздын бул жакта жашаган акеси дагы келип кетти. Экинчи жолу келди дагы, жанагы эле позицияда турабыз да. Мен уже ойлонуп калдым. Эмне кылышым керек? Как вот их помирить? Жана сиз айтып атпайсызбы? Кантип эле ушу силер жардам берип койдуңар? Өздөрү ушунча соттошуп, неме кылып. Анан бир нерсени байкап калдым. Биз экинчи жолугушуудан кийин чыгып кетип атып, кыз мынтип атасына айтты да. Апамдын ордуна сен өлүп калсаң жакшы болот эле деп. Анан мага жаман угулду ушул сөз. Мага жаман угулду дагы. Уже 3-чү жолу дагы чакырып туруп, ошо акезин дагы чакырып, анан китепте окуган бир ыкманы колдонуп көрөйүн дедим. Бир ыкмада мындай ыкмада айтат да. Сүйлөшүү жүргүзүү үчүн согуш жолунан тынчтык жолуна өтүш керек деген. Анын методу эмнеде? Ошол согушта жүргөн тараптар, эми булар согушта жүрдү да почти 2 жылда. Бири-бирине ар кандай сөздөрдү айтып, бул жеке бир жанагы калтырып коет да. Ошол үчүн кечирим сурап, кечирмейинче алдыга иш жылбайт депчи. Анан ушул ыкманы колдонуп көрөйүн дедим. Үчөө отурушат. Мен дагы отурам. Анан ушуну айтып берип атам дагы айтам. Эми азыр давайте попробуем кечирим сураганы бири-бирибизден. Макулсуңарбы десем, баласы айтты, ооба, чын биз жакшы үй бүлөдөн азыркы ушу 2 жылдан бери катташпай калдык. Атасы хорошо деди. Кызы болсо мен вообще түшүнбөй атам, зачем это мы будем делать дейт. Анан кимиңер баштайсыңар десем, акези баштады, кечирим сурады, кечирдиңерби деп сурадым, атасына кечирдиңизби деп сурадым, кечирдиңизби, кечирдим. Кийинкиңер ким десем, атасы айтты, келгиле мен деп. Атасы дагы кечирим сурады. Мындай чын жүрөгүнөн чыккан кечирим өзү эле билип калат экен да, мен ошондо ошого баа бердим. Кечирим сурады, кечирдик. Эми ушу кызга келип калды да. Кызга келип калды, анан мен айттым. Ну, Лера, попробуй десем, Лера мынтип айтат. Ну, я не понимаю, зачем это нужно, дейт, но если это так нужно, простите меня. Анан мен суроо бердим. Эгерде сизден ушинтип кечирим сураза, сиз кечирет белеңиз? Өзүнө. Десем, ойлонуп калды. Анан я вижу, ей тяжело, да? Мен кантип кечирим сурайт элем, мен айтып берейин дедим да. Анан мен айтып бердим. Ушинтип айта аласыңбы десем, ойлонуп туруп айтты. Не получилось. Анан экинчи жолу айтканда айтты. Сурадым, кечирдим. Ишенесизби, ошол мезгилде, ушул биздин кабинетте мындай аура башкача болуп калды да. Вообще башкача болуп калды. Анан кечирип күлө башташты. Бири-бирине жылмай башташты. Буга чейин минтип отуруп карышкысы келбеди эле да. Күлө башташты дагы. Анан келгиле эми бөлөлү десек, 2,5 саатта бүтүрдүк. Жанагы 11 квартира эми башкача бөлүнүп калды. Москвада жүргөн акезине бир квартираны беришти. Бул жектеги жанагы акезине дагы бир квартира берилди. Калган квартиралар атасы менен кыз алды да. Ошондо ушундай ыкмаларды да колдонобуз да, медиатор деле изденет. Сиз айткандай мындай нерселер оор. Өтө оор бул. Изденет, кантип кылсак болот? Ошо жана айтаттым го, биз да өзүбүздүн тажрыйбабызды, жана иш билгилигибизди көтөргөнгө ар кандай конференция, семинарларга катышып турабыз. Кээде биз болсо ушундай макалаларды айтабыз. Мына мисалы болсо таш урганда аш менен ур деп ушинтип бир кандай медиатор чебер болуш керек да, сөзүнө чебер болуш керек. Ар кандай бардык жактан төп келген адам болуш керек. Айтып, ошо биздин негизги мындай куралыбыз бул болсо суроо жана тил да, башка эчтекебиз жок. Биз болсо сотто отуруп мынтип айта албайбыз. Ошол себептен мыйзамга таяна албайбыз. Туруп кете берсе деле укугу алардын. Кармап
ала албайбыз да. Аябай кызыктуу, мындай өтө кызыгып уктум, себеби дегенде чындыгында бир тарабы ары түйшүктүү, ары сыймыктуу иш экен да. Сиздерге терең ыраазычылык. Маегибиз соңуна келип калды, убактыбыз дагы болуп калды. Андыктан медиацияга кайрылуу үчүн кайсы жерлерге, кимдерге кайрылыш керек? Айрыкча бүгүнкү күндө интернет тармагы кулаш жайган интернеттен кайсы сайттардан билсе болот? Мына ушул боюнча мындай телекөрүүчүлөргө толук кандуу маалымат берип алсаңыздар болот. Негизи мүмкүнчүлүк сиздерге. Медиация кызматына Жалал Абад шаардык соттун имаратында кабинетибиз бар. Областтык сот имаратында кабинетибиз бар. Ал жака кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары биздин контакттар деле бар. Анан эми жерлерди айтсак, кээ бир жерлерде бизде мэриянын имаратында ачылып калган, сот имаратында ачылып калган. Мисалы интернет сайттарын иштетесиздерби? Кандай сайт, кантип айтылат? Кошумчалап кетсеңиз. Mediation.kg.com деген сайтыбыз бар. Ошол жака кирсек болот. Mediator KG деген сайтыбыз бар. Ошол жака кирип туруп медиаторлордун тизмеси бар. Ошол жактан тандасак болот. Адан тышкары Инстаграмда медиация деген сөздү киргизсек, Mediation Center деген баракчабыз бар. Фейсбукта дагы ошол баракча аркылуу кеңири маалымат алышса болот. Алышса болот, мындайча айтканда. Сиздерге терең ыраазычылык. Рахмат сиздерге дагы. Ар дайым ушул тараптарды жараштырган жакшылыктын жарчысы болуп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакытка алып кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Андыктан ар дайым амандыкта гана жүз көрүшөлү. Саламатта туруңуздар.